Саламатсыңар, урматтуу достор. Бүгүн силер менен Акмоонун экинчи турунун 2025-жылы чыккан суроолорду талкуулайбыз. Биринчи эле суроодан баштай турган болсок, Айгүл дүкөндөн 6 килограмм жүзүм жана килограммы 40 сомдон болгон алмадан 2 килограмм сатып алды. Ал 500 сом берип, 60 сом кайтарым алган болсо, жүзүмдүн 1 килограммы канча? Биринчи эле канча акча коротконун билиш үчүн 500 сомдон 60 сомду кемитип коелу. Себеби 60 сом сдача кайтарган болсо, анда туура эмеси короткон акчасы 440 сом. Демек, Айгүл 440 сом коротту. Эми ал 440 сомго эмне алды? Биринчи 40 сомдон болгон 2 килограмм алма. Анда эмне кылабыз? 40 сомдон 2 болсо 80 сомго. Демек ушул 440 сомдун 80 сомуна алма алды. Анда 360 сом калды. Демек ал 360 сомуна эмне алган? Жүзүм алган. Ал эми жүзүм канча килограмм алган? 6 килограмм. Демек 6 килограмм 360 сом болсо, анда 360-ты 6-га бөлүп коебуз. 60 сом. Демек, жүзүмдүн килограммы 60 сомдон экен. Мындайча айтканда, 6 килограмм жүзүм алган, 6 көбөйтү 60 плюс 2 килограмм алма алган, 2 көбөйтү 40. Бул деген 360 плюс 80 барабар 440. Демек, ошентип жалпы 440 сом акчасын короткон. 500 сом берип, 60 сом сдача алган. Демек, жообубуз туура экен. Жүзүм 60 сомдон. Андан кийинкисине өтсөк. Мындай дейт. Акылдын 4720 сому бар болчу. Ал анын 1360 сомун мектепке барып келүүгө, 980 сомун кеңсе буюмдарына жана 1080 сомун досуна карызын төлөөгө сарптады. Эгерде ал күнүнө 130 сом коротсо, калган акчасын канча күнгө жеткире алат дейт. Биринчи калган акчасын табыш керек. Мындайча айтканда, биринчи короткон акчаларын кошуп алалы. 1360, 980, анан 1080. Бирге жазсак, 980, 1080 барын кошсок 0, 14, 22 2 көңүл, 12, 14, 1 көңүл, 2, 3. Демек, акыл буга чейин эмне болду? 3430 сомун уже коротту. Анда канча сом акча бар болчу? 4720. Демек, 4720дан 3430 сомун кемитип коебуз. Ошондо акылда короткон акчасынан канча калды? Ошо канча калганын эми эмне кылат? Мектепке барып колдонуш үчүн. Кемите турган болсок, 3430 деп 0 жазабыз. 3төн кемитилбейт. 12 кемитебиз. 9. Биякта 6 калды. Кемитебиз. 2. Кемитебиз. 1. Демек, бизче айтканда 1290 сому калды. Аны эмне кылат? Ал күнүгө 130 сомдон коротуп баштайт. Анда эмне кылабыз? 1290ду 130га бөлөбүз. 1ден берейин десек жетпейт экен. Анда 9дан беребиз. 9 0 0, 9 3 27, 2 көңүл, 9 1 9, 2-ни корсок 11, 0, 2, 1. Эми, эгерде ал күнүнө 130 сомдон коротсо, калган акчаны канча күнгө жеткире алат? Демек, 9 күнгө жеткире алат. 10 күнгө уже бир аз жетпей калат. Демек, 10 күнгө бир аз жетпей калса, 10 күнгө жетет деп айта албайбыз. Ошон үчүн бул 9 күнгө жеткирет. 10 күнгө жетпей калат. Болду. Так, 10 сом болгондо балким эмне болмок эле? 10 күнгө дагы жетмек. Дальше.
litrlik benzin bagının 7 бөлігі толды. Мындайча айтканда 480-ди көбөйтөбүз 7-ге. Мындай деген нерсе бар. Эгерде бир сандын бир бөлүгүн табууну кааласак, 7 бөлүгүнө мисалы 480-ди 10-го бөлөбүз, 0 алып салабыз. Анан 7-ге көбөйтүп коебуз. 480-ди 10-го бөлсөк 48, 48 7-ге бөлсөк 7 8 56, 5 көңүл 7 4 28, 5 кошсок 33. Мындайча айтканда ал азыркы тапта бензин багына 336 литр бензин куйган. Багда бакта бакта канча литр бензин пайдаланса 23 литр калат дейт. Эми азыр 336 болсо 23 калыш үчүн демек 336-нан эле эмне кылабыз? 25-ти кемитип коебуз. Анда 311. Туура жооп 311 экен. Азыр негизи бакта 336 литр бар. Эгер 311-ни коротуп салса, анда 25 литр бензин калат дейт экенбиз. Дагы туура жооп 311 деп коет экенбиз. Уланталы. Компаниянын акциялары 25% төмөндөдү. Баштапкы деңгээлге кайтаруу үчүн дагы бааны канча пайызга көтөрүү керек? Негизи эле мен бул ушундай суроолор бир канча жылдан бери кайра келет. Бул суроолордун эң өзгөчөлүгү только проценттер менен гана иштейбиз. Мынча пайыз көтөрүлдү, мынча пайыз түштү. Ошондой суроолордун баардыгын биз акча коюп эсептебесек, так жооп чыкпайт. Процентин тапканда дагы каша болуп кетиши мүмкүн. Анан мен окуучуларга сан койгула дегенде сөзсүз түрдө 100 койгула дейм. Бул компания болгон үчүн, демек бул компания 100 миллион. Эми 100 деп алабыз, эми бирок компания 100 сом болбосо керек, ошон үчүн 100 миллион деп алалы. Компания өзү 100 миллион эле. Анан эмне болду? Бул минус 25% болду. Эми минус 25%. Эмнеге биз именно 100 алабыз? 100-дүн 25%, бул 25 эле да. 100-дүн 10% 10, 100-дүн 20% 20, 100-дүн 10%, 100-дүн 15% 15. Ошон үчүн 100 миллион турган компания эгер 25% арзан болуп кетсе, анда анын баасы 75 миллион болуп калат. Демек азыр компания 75 миллион болуп атат. Анан бизде эмне дейт? Баштапкы деңгээлге кайтаруу үчүн дагы канча пайыз көтөрүү керек? Демек биз азыр компаниянын баасын 75 миллион дейбиз. Бул 100%. Себеби биз уже бул баягы арзандап кеткенден кийинкини азыркы учур үчүн бул азыркы тапта компаниянын баасы 75 миллион болуп атпайбы? Ошону биз 100% деп алабыз. Эми биз аны эмне кылышыбыз керек? Кайра 100 миллион кылышыбыз керек да. Анда эмне кылабыз? 100 миллион болсо канча болмок, канча процент болмок дейбиз да. Оп, көбөйткөнүбүздө 75 миллион, миллион албай эле коелу. 75x барабар 100 көбөйтүү 100 бул 10 миң. X барабар 10 миңди 75-ке бөлөбүз. Биринчи 25-ке кыскартып салсак буну, 10 миңди 25-ке бөлсөк 400, анан буну 25-ке бөлсөк 3. Эми 400-дү 3-кө бөлө турган болсок, бирден беребиз 3, 1 калат, 0ду түшүрөбүз, 3, 9, 1 калат, 0, 3, 9, 1 калат, 0, бүтүр беребиз 3. Демек, бул эмне болот экен? 133,333 деп кете берген процент экен. Мындайча айтканда, эгерде азыркы таптагы 75 миллиондук компанияны 100% дагы 100 миллионго көтөрүш үчүн бул 100%дан ашып кетет. Туурабы? Канча болду? 133,333%. Демек, баштапкы деңгээлге кайтаруу үчүн канча пайызга көтөрүү керек экен? Эгер 100 болсо, аны 133,3. Демек, бул 33,3. 33,1/3 деген бул 1-ди 3-кө бөлсөк 3 деп кете берет. Демек 33,333%га көтөрүшүбүз керек. Ошондо 75 миллионду кайра 100 миллион кылган болот экенбиз. Мынча пайыз
түштү мынча пайыз көтөрүлдү дегендердин баардыгыны сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек? Сан коюп алып иштешибиз керек. Улантабыз. Класста 30 окуучу бар. Алардын 18 кыз. Бул класста 25 окуучу жаштар уюмунун мүчөсү. Эми биринчи тактап кетели. Демек, класста 30 окуучу экен. Анын 18 кыз. Анда анын 12 бала. Биринчи тактап алдык эң башынан. 30 окуучу бар экен. Анын 18 кыз, 12 бала. Улантабыз. Бул класстын 20 окуучусу жаштар уюмунун мүчөсү дейт. Эми 20 окуучу жаштар уюмунун мүчөсү экен, бирок биз кайсыл именно балдарбы, кыздарбы азырынча билбейбиз. Айтат, жаштар уюмуна мүчө болгон кыздардын эң аз мүмкүн болгон саны. Эми жаштар уюмуна кыздар эң аз болсун деп атпайбы? Анда биз эмне кылабыз? Жаштар уюмуна кыздар эң аз болуш үчүн жаштар уюмунда жалаң гана балдар болуш керек. Эми бизде 20 эле окуучу да жаштардачы. Демек, буну эмне кылышыбыз керек? Ушунун бир канчасыны бала алыш керек дагы, бир канчасыны кыздардан алыш керек. Анан жаштар уюмунун мүчөсүнө болгон кыздардын эң аз мүмкүн болгон саны десе, анда биринчи жалаң балдарды алып, анан калган орундарга кыздарды алышыбыз керек болот. Бул жерде 12 бала бар. Демек, 12 баланы алабыз, баарыны мүчө кылып. Бирок баарыны мүчө кылып алсак дагы 20 окуучу топтолгон жок. Демек, эмне кылышыбыз керек? 8 кызды алышыбыз керек. Ошол 20 окуучунун баягы жаштар уюмуна катышы үчүн. Демек, кыздардын минимум болгон саны, жаштар уюмуна кирген саны бул 8. Болду. Жаштар уюмуна мүчө болгон кыздардын эң аз саны. Демек, кыздар эң аз болуш үчүн балдар эң көп болуш керек. Бирок балдар эң көп болгондо деле 12 эле бала бар, башка жок. Анда калган 8 кызды алабыз. Эгерде балдардан азыраак алганыбызда, балким, мисалы, 12 эмес, 5 бала алганыбызда, балдардан 5 бала алсак, анда кыздардан 15 кыз алмакпыз. 15 кыз деген көп болуп кетет атпайбы? Бизде эң азын алып. Демек, ушундай башка варианттарды карабайбыз да. Башка деле варианттар болушу мүмкүн да. Мисалга, 8 бала, 12 кыз дегенчи. Бул дагы негизи болушу мүмкүн. Бирок бизде эмне деп атат? Кыздардын эң аз. Биякта кыздар 8, бул жакта кыздар 12. Кимисин алабыз? Конечно, 12-ни алабыз. 8 алабыз деген. Уланталы. 6-нчы суроо. Максат кайыкта жүзүп бара жатып, сүрөттө көрсөтүлгөндөй 5 буйрукту айланып өттү. Буйрукту. Максат кайсы буйруктарды саат жебесине каршы? Саат жебеси деген мындай. Саат жебесине каршы деген мындай, Эми келели. Мында келдик. Мындай кылып мынтип кетип атабыз, Демек, биринчини уже саат жебесине каршы, демек 1 деген жооп бар. Мынтип келдик дагы, буну мындайынан айлантабыз. Демек, бул саат жебеси боюнча. Мындай келдик, бияка айланып атабыз. Демек, бул саат жебесине каршы. Мындай келип, мындай айланып атабыз. Бул саат жебеси менен. Мындай келип, мындай айланып атабыз. Бул дагы саат жебеси менен. Демек, саат жебесине каршы болгон бул 1 менен 3. Дагы туурараак болушу мынтип көрсөтөм да. Тип келдик. Оп, каршы. Дальше уланттык. Бул саат жебеси боюнча. Дальше келдик. Саат жебесине каршы. Дальше келдик. Саат жебеси боюнча. Кайра келдик, кайра саат жебеси боюнча. Демек, биринчи менен үчүнчү гана эмне болгон? Саат жебесине каршы кесип өткөн. Теккенибиз анан туура жообу В деп коет экенбиз. Өтө сонун. Уланталы. Кутуда 20 алма, 20 алмурут бар эле. Акыл бул кутудан 20 жемишти алды. Ал эми калган 20 жемишти Бакыт алды. Төмөндө билдирүүлөрдүн кайсынысы туура? Эми биз бул жерде кутудагы алма менен алмуруттар жөнүндө сөз болуп атат. Демек, биз биринчи акыл,
Анан бакыт деген вариантты алышыбыз керек. Эми бул жерде акыл 20 жемиш алды да, бирок кандай экенин билбейбиз. Мисалы, э, баарыны 20 алма алсын. 20 алма алса, анда бакыт эмне алат? 20 алмурут алат. Эми бирок бул дайым эле бул 20 алышы мүмкүн эмес да. Бул только бир эле вариант. Балким эмне алышы мүмкүн? Акыл. Мисалы, 7 алма 13 алмурут алышы мүмкүн. Эгерде ошондо 7 алма 13 алмурут алса, экөө биригип 20 го. Анда бакыт эмне кылат? Бакыт калганын алат да. 7 алма алып калса, буга 13 алмурут калат. Ой, 13 алмурут калат дейм да. 7 алманы алса, буга 13 алма калат. Жалпы алма канча болуш керек? 20 болуш керек. Эми бул 13 алмурут алса, 20 болуш үчүн бул эмне алат? 7 алмурут алат. Мындайча айтканда, экөөнүн алмаларынын биригип 20 чыгыш керек, экөө алган алмурттар биригип дагы 20 чыгыш керек. Бул экинчи вариант. Балким эмне болушу мүмкүн? Дагы башкачараак да болушу мүмкүн. Мисалы, 15 алма, эми ондон деле болушу мүмкүн. 15 алма, 5 алмурут. Эгерде 15 алманы акыл алып койгон болсо, 20 алмада негизи. Калган 5 алмасы бакытка туш келет. Эгерде алмуруттардын 5-өөнү акыл алып койгон болсо, алмуруттар негизи 20 да. Анан 15 алмурут калат буга. Бир канча варианттарын жаздык. Эми ошол боюнча тактап көрөлү. Төмөндөгү билдирүүлөрдүн кайсынысы туура дейт. Биринчи билдирүү. Акыл жок дегенде бир алмурут алды. Ал туура эмес экен. Жок дегенде бир алмурут алды деп атпайбы? Биз биякта баарын эле алма кылып койсок дагы болуп калды, туура эле болду. Демек бул ката. Эми негизи туура болушу мүмкүн кээде. Бирок ар дайымкы учур үчүн ала албайт экенбиз. Кийинкиси. Акыл алмалар менен алмуруттарды бирдей санда алды. Жок, биринчи жалаң алма алды, кийин мындай алма, мындай алмурут. Бул деле эмне? Дайыма туура эмес. Биз дайыма туура болгонду гана алышыбыз керек. Акыл бакыт менен бирдей санда алма алды. Бул дагы туура эмес. Эгерде экөө бирдей алма алыш үчүн бул дагы 10 алма алыш керек, бул дагы 10 алма алыш керек. Ошондо гана 20 алманы экөө бирдей кылып бөлүп алган болот. Бирок ал дагы туура эмес. Кийинкиси. Акыл алган алмуруттун саны бакыт алган алмалардын санына барабар дейт. Эми ушул жерин жакшырап карайлы. Акыл алган алмурут. Мына могул жерде акыл канча алмурут алды эле? 13 алмурут алды эле. Бакыт алган алмалардын санына барабар. Бул жакта канча? 13 алма. Туура экен. 13 бул алмурут, бул алма. Сонун. Кийинкисинде бул 5 алмурут алды, бул 5 алма алды. Экөө барабар. Могул учур үчүнчү. Бул 20 алма алган болсо, бул 0 алмурут алды да. Алмурут алган жок да. Бул болсо 20 алмурут алды, 0 алма алды. Демек 0 алмурут менен 0 алма экөөнү тең бирдей. Демек Гсы бизде эмне экен? Туура деп алат экенбиз. Мындай суроолорду чыгарып атканда бир канча мисал келтиребиз. Бул мынча алган болушу мүмкүн, бул мынча. 2-3 вариантта келтиргенде уже варианттардын кайсынысы туура, кайсынысы дайыма аткарылат, кайсынысы кээде аткарылат, кээде аткарылбайт деген вариантты көрөт экенбиз. Мисалы, могу жок дегенде бир алмурут алат деген бардык варианттарда болуп калса, анда ошол деле болушу мүмкүн. Бирок баары жок деген эмес, вообще алмурут албай деле калышы мүмкүн дейт экенбиз. 8-чи суроо. Эми бул дагы баягы пайыздар менен болгон суроо. Биз айттык эле, пайыздар менен болгон суроодо дайым сан беребиз и сан бергенде дайым 100 беребиз. Карайбыз. А саны Б санынан 1,5 эсе чоң дейт. А саны Б санынан 1,5 эсе чоң. А Бдан чоң да. Эми А Б деп алалы.
A B'dan 1,5 есе чоң болса, анда буну 100 деп алалы. А бул 100дөн 1,5 есе чоң. 100ді 1,5-га көбөйтөбүз. Бул деген 150. Демек, эгерде бул 100 болсо, анда А не болот экен? 150. Эми карагыла. А саны Б санынан канча пайызга чоң? Демек, А саны Б санынан канча пайызга чоң десе, Бны биз 100% деп алабыз. Эми Б бизде канчалык 100бү? 100 деген бул 100%. Бул жака сан, анан пайыз деп коебуз. Б санынын канча пайызы деген үчүн ошо Бны 100 деп алабыз. Б бизде 100 экен. 100% экен. Ал эми А канча экен? 150. Эми бул 100 бергенибиздин дагы бир жакшы жагы, 100 эгер 100% болсо, 150 анда 150% болот. Демек, Б деген сан, мына 100% болсо, А деген сан бул 150% экен. Айтып атат, А саны Б санынан канча пайызга чоң? Бул 100 болсо, бул 150 болуп атат. Демек, бул 50%га чоң. Анан мына 50% дегенди тандап коебуз. Бул жерде орусчасын жазыптыр, аркычасын жазбай коюптур. Болду, ушинтип беле коебуз. Андан ары улайбыз. Эки сандын суммасы менен айырмасын кошкондо кандай натыйжа чыгат дейт. Эки сандын суммасы. Эки сандын суммасы биз мисалы x менен y деп алалы, x менен y. Биринчиси x, экинчиси y. Айырмасы дегенде эмне кылабыз? X минус y. Конечно, биринчиси x, экинчиси y. Кандай натыйжа чыгат? Бул экөөнү эмне кылышыбыз керек экен? Кошкондо, кошуп салышыбыз керек экен мына. X плюс y кошу x минус y. Анан негизи дайым кошкондо кемиткенде экинчисини кашаага алышыбыз керек сөзсүз түрдө. Себеби биз могу кошуу болгон учуру ал ичине кандай таасир берет билбейбиз. Балким кемиткенде дегенде дагы сөзсүз түрдө кашаага алышыбыз керек. Анда x плюс y дейбиз. Кашанын алдында плюс болсо, каша эч кандай өзгөрүүгө дуушар болбойт. Анда жөн эле кашаны ачып коебуз. Анан бул жерде плюс y, бул жерде минус y. Экөө кыскарып кетет. X плюс x бул 2x. Эми варианттарын карайык. Бул сандардын бири 2ге көбөйтүлгөн. Туура. Берилген эки сандын бири. Туура эмес. Алардын эки эселенген айырмасы. Туура эмес. Бул сандардын бири 2ге бөлүнгөн. Бул сандардын бири жакта 2x болуп атпайбы? Демек 2ге көбөйтүлгөн, 2ге бөлүнгөн эмес. Туура жооп А экен. Болду. Сону эми сан койсок деле болмок, бирок сан койсок балким каша чыгып кетмек. Ошон үчүн биз эмне кылып алдык? Таңналар менен иштедик. Улантабыз. 25771 санына кандай цифраны кошкондо алынган 6 орундуу сан 12ге бөлүнөт дейт. Эми, биринчи 12ге бөлүнүү деген касиетти үйрөнүп кетиш керек. Негизи эле сандардын бөлүнүүчүлүк касиеттери деген бир канча нерселер бар. Ошонун 12син айта кетейин. 12 деген бул 4 көбөйтүү 3. Эми биз мындай кылат экенбиз. 4 көбөйтүү 3. Кандай сандар 4кө бөлүнөт, кандай сандар 3кө бөлүнөт, ошону айта кетейин. 4кө бөлүнүш үчүн, эмне болуш керек? Акыркы эки цифрасы, эки цифрасынан турган сан 4кө бөлүнүш керек. Ошондо жалпы сан 4кө бөлүнөт. Ал эми 3кө бөлүнүш үчүн, биз эмне дейбиз? Цифралардын суммасы 3кө бөлүнүш керек. Ошондо жалпы акыркы эки цифрасы 4кө бөлүнүш керек. Анан бардык цифралардын суммасы 3кө бөлүнүш керек. Ошондо бул 4кө да бөлүнөт, 3кө да бөлүнөт, и общем 12ге да бөлүнөт дейт экенбиз. Эми азыркы учурда акыркы эки цифрасы вообще 4кө бөлүнбөйт, 71. Анан эгерде 8ди кошсок 79 болот. Аягы, эң аягы. Ал 4кө бөлүнбөйт. 6-ны кошсок 77 болот. Ал 4кө бөлүнбөйт. 4тү кошсок 75 болот.
бөлінбейді. 2-ні қоссақ 73 болады, бөлінбейді. Бұл жерде негізі сұрау башқача форматта ұқсайды. Демек, 25771 санына қандай цифраны қошқанда дегенде, бұл қошу форматында емес, қошып жазып қою форматында айтқан ұқсайды. Себебі 25771 бұл тақсан, тақсанына ол варианттардың бардығыны жаза тұрған болсақ, бұл ешқашан эмне болбойт, бөлінбейді 12-ге. Демек, бұл орысшасын оқып көрсөтүш керек. Ошон үчүн какую цифру надо переписать дегенде кошуп жазып коюп, к числу 25771, чтобы получившееся число делилось на 12 дейт. Значит, биз эмне кылышыбыз керек? Кошкондо дегенде прям кошуу эмес, жөн эле кошуп жазып коюу деген мааниде. Демек, кошуп жазып койгондо эң аягына жазабыз да. Эң аягына 18-ди жазсак, мисалы, 18 4-кө бөлүнбөйт, болбойт экен. 6-ны жазсак, 16 болушу мүмкүн. Демек, биринчибиз 25 771 6 болушу мүмкүн. Анан 4-тү койсок, 14 бөлүнбөйт 4-кө, аягына 2-ни койсок, 12 ал дагы бөлүнөт. Демек, 25 771 2. Демек, G6, G2 болушу мүмкүн. Себеби биринчи 4-кө бөлүнүш үчүн акыркы 2 цифрасын карайбыз. Сонун акыркы 2 цифрасын карайбыз. Сонун бул экөө тең 4-кө бөлүнөт. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Бул жерде экинчиси 3-кө да бөлүнүш керек. 3-кө бөлүнүш үчүн цифралардын суммасы 3-кө бөлүнүш керек. Онун бардыгын кошуп чыгайын. 2 кошу 5 7, 7 кошу 7 14, кошу 7 21, кошу 1 22, кошу 6 28. Бул 3-кө бөлүнөбү? Жок. Кеңси. Буларды кошобуз. 2 кошу 5 7, 7 кошу 7 14, кошу 7 21, кошу 1 22, кошу 2 24. 3-кө бөлүнөбү? Ооба. Демек, бизде туура жооп эмне экен? Гс экен. Бул 25771 деген сандын эң аяк жагына биз 2-ни коюп кое турган болсок, бул берилген сан 12-ге бөлүнөт. Эми биз бул жерде именно 12-ге кайсыл сандар бөлүнөт экенин билип көрдүк. Бирок эгерде андай болбой калса, анда окуучу эмне кылып көрүш керек? Ар бир варианттарды эле коюп эле көргөнү жакшы да. Мисалы, 25771 депчи. Эмне кылат? 12-ге бөлөт. 12-ге бөлгөндө 2-ден берет, 24, 1 калат. 7 1-ден берет, 12, 5 калат. 7-ни түшүрөбүз, 4-төн берет, 48, 9 калат, 91, 7-ден беребиз, 7 2 14, 1 көңүл, 7 1 7 8 кемиткенибизде 7 калат экен. Демек, азыр могу кемитип келсек 7 калды. Бунун астына бир могул жердеги санды бияка түшүрүшүбүз керек да. Мисалы, ойлоп көрөбүз, 78 болсочу депчи. 78 болсо боло албайт. Анда болбойт дейбиз. 76 болсо боло албайт. Мындай кылабыз. Мындай эле кылышыбыз керек. Негизи 6 эле койсок, 6 2 12, 1 көңүл, 6 1 6 7. Демек, бул жерде 72 болуш керек экен. Демек, эң аягына сан кошо турган болсок, 2-ни кошушубуз керек. Демек, туура жооп 2. Эки форматта көрсөк болот экен. Мындай жөн эле мамыча түрүндө бөлүп көрсөк болот экен. Же экинчиси бөлүнүүчүлүк касиеттерин колдонсок болот экен. Окуучу үчүн кандай ыңгайлуу болсо, колдонсо боло берет. Улантабыз. Класста балдар жана кыздар окуйт. Жалпы балдар жана кыздар экен. Эгерде класстагы кыздардын санын 5-ке көбөйтсөк, анда бул класстагы балдардын санынан 4 эсе көп болот.
Эгерде класстагы жалпы окуучулардын саны 30 менен 40-тын ортосунда экендиги белгилүү болсо, анда класста канча окуучу окуйт? Бул жерде кааласак x y деп койсок болот экен, кааласак эмне деп койсок болот экен? Сан эле берсек болот экен. М? Эгерде класстагы кыздардын санын 5ке көбөйтсөк, анда бул класстагы балдардын санынан 4 эсе көп болот. Демек, бул жерде карайбыз. Биз кыздарды 5ке көбөйтүп атабыз, балдарды 4кө көбөйтүп атабыз. Бул дегени, демек кыздардын саны 4кө бөлүнүп, балдардын саны 5ке бөлүнө турган бир формат. А? М. Кыздарды 5ке көбөйтүп атабыз, ал балдардан не болуп атат? 4 эсе көп болуп атат. Браво. Эми мындай кылабыз. Кааласак жөн эле сан эле коюп салалы. Мисалы, кыздардын санын 5ке көбөйтсөк, балдардын санынан 4 эсе чоң болсо, демек кыздар 4, бул 4'тү бул жака, бул 5'ти бул жака алсак болот экен. Эгер 4 кыз болсо, аны 5ке көбөйтсөк 20, анда балдар 5 эле, андан 4 эсе чоң болду. Туура. Анан экөөнү тең 2 эсе көбөйтүп койсок болот. 8, бул 10. 8 5 40, 14, 10'ду көбөйтүп 4кө 40. Сонун. Же болбосо 3кө көбөйтсөк болот, мисалы балким 12, анан 15. Бирок экөөнү кошкондо деле 30 менен 40'тын арасына чыкпайт. Демек муну 4кө көбөйтөбүз. 4, бул дагы 4кө көбөйтөбүз. Демек, бул жерде кыздар 16 болсо, 16-ны 5ке көбөйткөнүбүздө бизде 80 чыгат. Ал эми балдар 20 болсо, ошол 80 болгон үчүн 20-ны 4кө көбөйтсөк 80 чыгат. Демек, туура экен. Ошондо кыздар 16 экен, аны 5ке көбөйттүк. Ал балдарга караганда 4 эсе чоң болуп, экөө бири-бирине барабар болду. Демек, кыздар 16, балдар 20. Экөөнү кошсок 36. Бул жерде айта кете турган нерсе, бизде 1ден 10га чейинкилер тест форматында келет. Буга чейин ошентип келип аткан. 11'ден баштап 15-ге чейин бул жерде өзүбүз жоону жазышыбыз керек мындай форматта. Ал жакта дагы жооп жаза турган формат келинет. Анан 16'дан 20'га чейин ал жерде уже закрытый вопрос, жабык суроолор болот. Ал жерде эмне кылыш керек? Чыгарылышын толук түрдө жазып көрсөтүш керек. Ошондой нерселер бар. Улантабыз, демек бул жерде 36 экен. Кеңиси. Акылай бир нечек бирдей боз тик бурчтуктардан турган конструкция тартты. Конструкциянын туурасы 45, бийиктиги 30. Бир боз тик бурчтуктун аянты канчага барабар дейт. Бул жерде конструкциянын туурасы деген бул жерде 45 болсо, аны 1, 2, 3, 4, 5. 5ке бөлөбүз. Демек, 45'ти 5ке бөлсөк, эмне экен? 9. Бул жерде мына конструкциянын мындай жери эмне экен? 9 экен. Эми бизде эмне болуп атат? Бийиктиги 30 деп атпайбы? Анда эмне кылабыз? Мына бийиктигин мындай жалпы форматта карайбыз деп, бул жерден бул жерге чейинчи мисалы. Бул жерден алайын, баарында бар экен ушунда. Эми бул жерде могул бир блоктун мындай туурасы, бул бир блоктун узундугу, бул жер бир блоктун туурасы, бул жер бир блоктун узундугу, анан туурасы. Бул жерде 2 блок түп-түз болуп турат. Алар канчадан? 9'дан. Демек, жалпы бийиктиги 30 болсо, ошол 2 блокту 9'дан деп эмне кылып салабыз? Кемитип салабыз. Бул 12 болот. 12 дегени, мына, бул жер туурасы, бул жер туурасы, бул жер туурасы. Ушулар. Могу 2 блокту алып салдык да. Ошондо бизде эмне болуп атат? 12 болуп атат. Бизде 1, 2, 3. Бул 3 блоктун мындай форматында турган экен. Анда буну 3кө бөлүп коебуз. Эмне экен? 4. Демек, блоктун узундугу 9, туурасы 4. Мына аянтын тап десе, 9 көбөйтүү 4. Бул дагы эмне экен жооп? 36 экен. Көрсөң, 11-чи жооптун дагы, суроонун дагы, 12-чи суроонун дагы
эмнеси жол болсо 6 экен. Ошол. Демек биз биринчи туураасынан берилгенде жалпы 45 деди. Анан биз ар бир блоктун туурасын таап алдык 9 деп. Анан бийиктиги дегенде ошо бийиктигинин арасында бир канча туруп турган, туурасында турган блоктор бар экен. Ошолорду алып салдык. Анан мындайынан турган 3 бар экен. Демек 3 ар бири 4. Анткени бардык бул эмелер, э, тик бурчтуктары барабар го. Улантабыз. Бактыгүлдүн ак квадрат кагазы бар эле. Ал 4 бурчтан кичине 4 квадратты кесип алган. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй 1, 2, 3, 6 кесилген квадраттардын четтери дейт. Андан соң калган фигуранын аянты квадраттын аянтынын жарымы болгон. Бул калган фигуранын периметри канчага барабар? Эми айтып атат. Бул жерде могул кесип салгандан кийин жарымы калды деп атпайбы? Жарымы калса, значит кесип салганы бул жарымы да. Анда ар бирин табалы. Бул 2 болсо, бул жагы да 2, бунун аянты 4. Бул жагы 3 болсо, бул жагы да 3, аянты 9. Бул 6 болсо, бул жагы да 6, аянты 36. Бул 1 болсо, бул жагы да 1, аянты 1. Демек биз азыр ошо кесип алгандардын аянттарын кошолу. 4, 9, 1, 36. 9га 1 кошсок 10, 4 36-на кошсок 40, жалпы 50. Эми азыр бизде ошо боелгондор 50 болуп атабы? Демек боелгон эмеси дагы 50. Демек жалпы 100. Эми бунун аянты 100 экенин билдик. Бул квадрат да. Квадраттын аянты 100 болсо, квадрат деген бул эки жагын көбөйтөбүз, эки жагы окшош. Ошондо биз эмне дейт экенбиз? Кайсыл санды өзүн көбөйтсөк 100 болот. А бул деген 10. 10 көбөйтүү 10 бул барабар 100. Эми бул аянт боюнча да, Бул дегенибиз, бул квадраттын туурасы дагы, узундугу дагы эмне экен? 10 экен. Анда мен буну уже башка бир эме менен көрсөтөйүн. Мындай. Эми бул жагы 10 болсо, бул жерге чейин 2 болот атпайбы, үстүчү? Биз бул жерден бул жерге чейин таап коюшубуз керек мынайды. Үстү 2 кетти, асты 1 кетти, жалпы 3 кетти. Демек бул жер 7. Эми биягына карайбыз. Бул жагыдан 2 кетти. Бул аянттарын карабаңыздар. 2 кетти, биягыдан 3 кетти. 5 кетти, значит бул жер 5. Бул аралык. Эми бул жер 3, бул жер 6, кошсок 9, бул пустой жер 1. Ылдыйына келели. Бул жер 6, бул жер 1, кошсок 7, бул жер 3. Эми калган фигуранын периметри канчага барар? Эми бизде мындай периметр дегенде эмне кылышыбыз керек? Бардык жактан эле кошуп коюшубуз керек да. Негизи мынтип тапкандын деле кереги жок экен, мейли тап көрөлү. Бул жерден баштайбыз. 7, 2, 2, 5, 3, 3, 1, 6, 6, 3, 1, 1 деп туруп эмне кылып коюш керек? Ушул бош калган жерди мындайынан баардык жактарын кошуп коюшубуз керек. 7, 2, 2, 5, 3, 3, 1, 6, 6, 3, 1, 1. 9, 11, 16, 19, 22, 23, 29, 35, 38, 39, 40. Demek emne ekan? 40. Эми мындан дагы оңой нерсени көрсөтөйүн. Негизи, эгерде мындай квадраттан бир жерлерин кесип алса, кесип алган менен аянты өзгөрөт, бирок периметри өзгөрбөйт.
Эми биз бунун периметрин камтып ат элек. Бул жактар канча болду? Ондон болду да. А бул жагы 10 деп туруп эле. 10 40 деп койсок деле чыкмак. Эмнеге чыкмак? Себеби бул 2. Негизи могул жерде 2 болуш керек эле, аны биз бияка жылдырып койдук. Бул жерде 1 болуш керек эле, аны биз бияка жылдырып койдук. Буну бияка жылдырып, ушундай кылганыбызда баары бир эмне болмок эмес. Периметр өзгөрмөк эмес. Жол болсо мынандай форматта ар бирин таап, баарын эмне кылып койсок болот, чыгарып койсок болот. Кандай болгон учурда дагы жооп эмне экен? Чыгып келген. Улантабыз. Бириминде жалпысынан 10 окуучу бар. 10 окуучу бар экен. 8 мартта балдар 80 момпосуй салынган куту алып келди. Кыздарга бирдей санда бөлүп беришти. Андан кийин кутуда 3 момпосуй калды. Эң маанилүүсү ушул. Эми 80 момпосуй алып келсе жана 3'ü калып калса, демек канчасын тараткан болот? 77'син тараткан болот. Эми 77'син кыздарга бирдей кылып таратып берип атпайбы? А бизде жалпы окуучу 10. Демек кыздар 10дон аз болушу шарт. Эми карайбыз, 77 канчага бөлүнөт? 11ге жана 7ге. Демек кыздар эмне экен? 7 экен. Демек 7 кыз бар экен. Ошондо ар бирине 11ден момпосуй тийди. Жалпы 10 окуучу эле да, анда 3 бала бар. Болду. Андан кийин не дейт? Бул ийримде канча бала бар? Жооп 3. Оң эле экен. 80 момпосуйдун 3 калып калыптыр. 77'син бериптир. 77'син канча кызга бере алат? 7 кызга. Же 11 кызга. 11 кыз болсо бирок 10 окуучудан ашып кетет. Ошон үчүн 7 кыз бар, калган 3'ü бала. Улантабыз. Квадратты 2 бирдей тик 4 бурчтукка бөлүштү. Алардын периметри 15ке тең. Квадраттын периметри канча дейт. Эми бул дегени мындай. Мындай бир квадрат бар. Аны ортодон менен бөлүштү. Мунусун бияка коелу. Мунусун бияка коелу. Мындай. Мындай. Эми биз биле турган нерсебиз мындай. Квадраттын мындай узуну туурасы бирдей го, бирок туурасын 2 бөлүп коюп атат. Мындайча айтканда, бул жер эгерде x болсо, бuyагы 2x болуш керек. Бул жагы x, бул жагы 2x. Эми кааласак сан деле берип койсок болмок эле, негизи 15 боло тургандай атылчу балким. Болбосо x 2x деп коелу. Эми бардыгын кошобуз. 2x кошу x кошу 2x кошу x. Бул 15 болуш керек. Кошсок 3, 6 экен, 6x барабар 15. Эми 15'ti 6'га бөлсөк, сөйлөгөндө бул жакта 6 көбөйтүлүп турат, мына жака бөлүп коебуз. Демек бул 2,5. Бул деген мындай экен. Демек бул туурасы, тик бурчтуктун туурасы 2,5. Анан узундугу 2 эсе көп да, 5. Анан бул жагы 2,5, бул жагы 5. Ошондо мына бул жагы 2,5, 5. 5, анан бул жагы 2,5. Анан кайра майырга алып келип койсок, бул жер 2,5, жалпы 5. Бул дагы эмне? 5, 5. Демек бул квадрат 5, 5 болгон, жактары 5, 5, 5 болгон квадрат экен. Квадраттын периметри канча десе, 5 кошу 5 кошу 5 кошу 5, 4 жолу 5, 20. Деп коет экенбиз. Эми бул жерде эң маанилүүсү ошо квадратка бөлгөнүбүздө узуну ошол квадраттын узунлугу деп атат, а туурасы болсо бииктиги жарымы болуп атат. Ошон үчүн бuyагы 5, бuyагы 2,5 келди. X 2x деп алдык. Улантабыз. 16. Эми бул 16 уже маанилүү суроолордон берилет. Себеби дегенде 16да уже эмнесин каралат, окуучунун чыгарган деңгээли каралат. Окуучу кантип чыгарды, эмнесине, мисалы, суроонун бир атабы, суроодо эмнени сурады, таптыбы, же баштаганда мындай баштадыбы.
Анан чыгарып баштады о. Анан жообу чыкты, бирок ката чыкты. Жообу туура чыкты дегендей форматта бир канча деңгээлде балл беришет. Мисалы, эч болбосо суроону баштап, туура жакта кетип баштаган болсо 1 балл. Анан туура жакта баштап, анан чыгарып атканда адашса 2 балл балким. Чыгарганда да туура жооп, жообунда адашса 4 балл деген сыяктуу бир канча балдарды берилет. Анан ошого жараша эмне кылынат? Салыштырылат. Ошон үчүн бул жакта окуучунун чыгарганы толук болушу шарт. Эми 16-суроо. Жолдун оң тарабына 100 унаа токтотулган. Алардын ичинен 30-у кызыл, 20-сы сары жана 20-сы кызыл түстөгү мерседестер. Белгилүү болгондой, ар кандай түстөгү 2 мерседес катар турбайт. Эми 2 ар кандай турбаса, анда 2 окшош турат. Балким экөө кызыл болушу мүмкүн, же экөө жанашадагылар ошо эмне экен, экөө сары турат, же экөө кызыл түс. Кызыл түс деген розовый экен, э? Эми эмне кылабыз дальше? Белгилүү болгондой дейт, ар кандай 2 түстөгү катарынан турбайт. Мисалы, розовый менен сары турбайт, кызыл менен сары турбайт, же кызыл менен кызыл туруш керек, же сары менен сары туруш керек. Анан биз карайбыз. Ушундай шартта 3 катар турган мерседес бирдей түстө болорун далилдеңиз. Кээде далилдөө тескерисинен да болсо болот. Мисалы, үчөө катар турат, ошону далилдеди деп атпайбы? Ошондо биз үчөө катар турбайт деп туруп далилдегенди аракет кылып далилдей албасак, демек үчөө турат да. Эми биринчиден баштасак. Эмне бар? 30 кызыл мерседес бар. Анан 20 сары мерседес бар. Анан 20 розовый. Кызгылт. Ошондо жалпы канча болот? 70 мерседес бар. Эми 70 мерседес болсо, бирок машина 100 го. Анда демек 100дөн 70ти алсак, эмне экен 30. 30 бул эмне болсун? Мисалы мен жаз айдайм, бул 30дун бардыгы жаз деген машина болсун. Эми бизде айтып атат, эмне дейт? Ушундай шартта 3 катар турган мерседес бирдей түстө болорун далилдеңиз. Эми биз 3 мерседести бирдей койбойлу деп атабыз да. 3 мерседести бирдей койбойлу деш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? 2 мерседести коюп, анан бир жазды коюп, 2 мерседести коюп, жазды коюп, 2 мерседести коюп, жазды коюшубуз керек да. Ошондо 3 мерседес бирдей болбойт да, Эми анда эмне кылабыз? Мынтип жазабыз да, мисалы. Кызыл мерседес, анан жаз. Кызыл мерседес, жаз. Же сары мерседес, жаз. Деп улантабыз да. Эми мына карасак, бул 3-3 команда болуп атпайбы, Бизде жалпы канча бар? 100 бар. Онда 3-3 алганыбызда, бизде болгону жаздан 30 эле штук болот го, Анда 3-3төн ала турган болсок, 30ду 3кө көбөйтсөк эмне болот? 90. Бул жерде бар тур. Мисалы, розовый мерседес, анан жаз болот дагы 90 штук бүтөт. Анан 90 штук болгондо бул жерде жалпы эмне болот экен? Дагы бул жакта 10 штук калып калбадыбы, 10 штук машина. Эми ал 10 штук машина сөзсүз түрдө бир форматта болушу керек. Себеби дегенде, 2 башка түстөгү боло албайт. Демек, булардын бардыгы балким эмне болушу мүмкүн? Кызыл мерседес болушу мүмкүн да бардыгы. И 10 штук. Анда эмне экен? Ушундай шартта 3 катар турган мерседес бирдей түстө болорун. Демек, ол жерде 3 турган мерседес эмне болушу мүмкүн? Бирдей болушу мүмкүн. Ондо башка вариант жок. Демек, эмне кылат экенбиз? Эгерде ортосуна жазышыбыз керек да. Биз 3 катар турган мерседес бирдей түстө болбошу үчүн 3
үчөө чогуу турбаш үчүн алардын ортолоруна жаз машинасын коюп коюшубуз керек. Анда эки мерседес жаз деп туруп ортолоруна жазуу түрүндө жазыш керек. Жөн эле ушундай форматта эле жазып койсок бизде эмне албайт, толук жооп катарында кабыл албайт. Анан мону жазып бүткөндөн кийин дагы астына жазыш керек. Демек биз бири жаз, эки мерседес бир жаз кылганыбызда 90 машина менен ушул жаз машинасы түгөйт жана аягында 10 машина калат. 10 машина сөзсүз түрдө окшош түстөгү мерседес болушу шарт. Демек бул жерде ошонун ичинен эмне болушу мүмкүн? 10 сөзсүз түрдө эмне болот? 10дун ичинде үчөөсү сөзсүз түрдө окшош түстө болот деп айтышыбыз керек. Же болбосо анда катарынан эле 3 окшош мерседес кылып жаз, 3 окшош мерседес жаз кылып туруп форматта дагы эмне кылса болот? Аралаштырып кылса болот деп туруп далилдеп коюшубуз керек. М? Ушундай. Улантабыз. Кийинкиси. Мугалим тактага 1-15 чейинки болгон сандарды жазды. Андан соң бул сандарды 3төн бөлүп 5 3төн бөлүп, значит 15 санды 3-3төн бөлдү дагы 5 топко бөлдү. Биринчи 4 топтун сандарынын суммалары төмөндөгүлөр 23, 27, 30 жана 31. 4 саны кайсыл топко кирет? Эми биринчи 1-15 чейинкилерди бөлдүк, анан суммаларын айтып атат. Демек биз эмне кылышыбыз керек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 деп баарын кошуп коюш керек. Эми бул жерде кошкондо балким бала билиши мүмкүн кантип кошконду. Эгерде билбей калса жөн эле жазыш керек дагы. Мынтип эле кошуп коюш керек 1 менен 15ти. 16, 2, 14, 16, 3, 16, бул 16, 5, 11, 16, 6, 10, 16, 7, 9, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 жолу 16. 7 көбөйтүү 16 плюс анан ортодо 8 калып кетти. 8. 7, 6, 42. 4 7 бөлүн 7 кошуп 2. Демек бул жерде 120. Биз эмне дейт экенбиз? 120 болот экен дейт экенбиз да. Эми ошондо мугалим тактага жазган сандардын бардыгынын суммасы 120 экен. Эми андан соң бул санды 3төн бөлтүр 5 топко бөлдү. Бул ошол топтогу суммалардын саны. Значит, биринчи топто 25 сандарды кошсок, экинчи топто 27, үчүнчү топто 30, кийинкисинде 31. 52, 82, 52, 82, 113. Демек азыр бизге берилген 4 топтун суммасы 113 болду. Дагы бир топ бар экен да, демек 5-чи, э? Ошо 5-чи эмне экен? 120дан 113'ті алсак 7. Демек эң акыркы топтун немеси суммасы, цифраларынын суммасы 7 экен. Эми биз эмне дейбиз? Могул цифралардын 3 сандын суммасы 23 болуп атпайбы? Булар кайсылар болушу мүмкүн дейбиз. Же болбосо 3 сандын суммасы 27 болуп атат. Булар кайсылар болушу мүмкүн? 1ден 15 чейинкилер да эми. Балким булар 15, 7, 5 деген сан болушу мүмкүн. Мисалычы булчу 30 кайсыл сандарды кошсо 1ден 15 чейин үчөөнү кошсо 30. Кайсыл үчөөнү кошсо 31 же кайсыл үчөөнү кошсо 7. Эми бул сандарды табыш кыйыныраак, бирок 7-ни тапкан оңой. Кайсыл 3 санды кошсок 7 болот деп айтабыз. Эми кичинекейден алыш керек. 3 сан болуш үчүн бул 2 бүтүн бир нерсе болуп коюш бөлсөк, э? Демек 1 алат экенбиз. Эң кичине. Анан 1ге 3'тү кошобуз, 4, анда дагы 3'тү кошушубуз керек болуп калат экен. Анда 3'тү ала албайбыз. 2-ни коелу. 1 кошуу 2 бул 3, анан кошуу 4, бул эмне болот экен? 7. Демек бул 7 болуш үчүн эң акыркы топтун, 5-чи топтун суммасы бул 1, 2, анан 4 деген сан болуш керек. Башка түрдүү боло алабы? Боло албайт. Себеби мисалы 1 болбосун, 2 болсун дедик. Анан кийинкиси 3 болсун дедик. 2 кошуу 3 5,
Бул кайра 2 болуп калыш керек. А бирок эмне окшош цифра жок, кайталана албайт. Демек, бул болбойт экен. Мисалы жок, 3 болсун, анан 1 болсун десе 4, анан кийинкиси дагы 3 болуп калыш керек. 7 болуш үчүн. Демек, мындай эмне кыла албайт экенбиз, боло албайт экенбиз. Демек, 1, 2, 4-түн гана суммасы 7 болот экен. 3 сөзсүз түрдө. Анан жөн эле 2 менен 5 кошуп койсо болбойбу десе, болбойт. Себеби 3төн бөлүп атат. 3төн бөлүп атат ошол сандар. Демек, 2-2 жазса болбойт. Дагы жазыш керек, 3 кылыш керек. Демек, ошо биздин 4 деген саныбыз кайсыда экен? Ушул жакта экен. Эң акыркы топто. Эң акыркы топ. Ошондо биринчи 4 саны кайсыл топко кирет? Эң акыркы топ кайсы? 5-топ. Жооп 5-топко кирет деп жазып койсом. Уланталы. Мунун баардыгын сөзсүз түрдө сөз менен жазыш керек, сөз менен түшүндүрүш керек. Кийинкиси, Бермет тоок менен өрдөктүн жумурткаларын базарга чыгарып сатыш үчүн себетке салып койгон. Себетте тоок менен өрдөктүн жумурткаларынын саны 100 данадан аз. 100 данадан аз болгондо балким 99, 98, 90, 70, 60, 50, 20 деле болушу мүмкүн балким. Жана тооктун жумурткасынын саны өрдөктүн жумурткасынан 2 эсе көп. Значит, бизде тоок бар экен и өрдök бар экен, бирок тооктор 2 эсе көп экен, өрдөктөргө караганда. Базарга келгенде Бермет жумурткалардын 4% жарылганын байкаган. 4% жарылган. Эми пайыз деген эмне? Пайыз деген бул 100дөн 1 бөлүгү да, демек 4 болсо бул 100дөн 4 бөлүгү. 4% деген бул 100дөн 4кө бөлүгү. Любой нерсени 100гө бөлүп 4кө көчсөң, 4% чыгат. Эми 100дөн 4 дегенди 4кө кыскартып койсок, бул эмне экен? 25тен 1. Эми, демек бизде эмне болуп атат? Бул жерде 4% деген бул 25тен 1 болсо, демек ошол жалпы жумурткалардын саны 25тен 1 бөлүгү сынса, анда жалпы жумурткалардын саны 25ке бөлүнөт. Эмне деп жазабыз? Жазышыбыз керек да. Эгерде жумурткалардын 25тен 1 бөлүгү сынса, демек жумурткалардын саны 25ке бөлүнөт. Себеби эмне болуш керек? Жумурткалардын саны мындай бүтүн боло албайт деп жазабыз. Анан айтабыз. Булар 25, 50, 75 болушу мүмкүн деп жазабыз. Анан кайтабыз бияка. Демек, могу тоок өрдөк дегенде ушунун астына жазып коюшубуз керек. Айтып атат, бул жерде айтат. Себет тоок өрдөктүн жумурткалары 100дөн аз, тооктун жумурткасы өрдөктүн жумурткасынан 2 эсе көп. Демек, эгер өрдөктүн жумурткаларынын саны x болсо, тооктордуку 2 эсе көп болот, 2x. Дейбиз дагы биринчи 25ти барабарлап көрөбүз. Эгерде 2x кошу x барабар 25 болсо эмне болот? Бул деген 3x барабар 25 болот. Ал эми x барабар 25 бөлү 3. 25 бизде 3кө бөлүнбөгөн үчүн бул боло албайт дейбиз. Эми кийинкиси 50 деле 3кө бөлүнбөйт, ал дагы боло албайт. Демек 75ти кылып көрөбүз. 2x кошу x барабар 75. Анда 3x барабар 75. X барабар ушул 75ти 3кө бөлөбүз. Анткени бул жакта 3 көбөйтүлүп турган болчу, бияка бөлүп алып өткөрсөк, x барабар эмне экен? 25.
Мындайча айтканда, ошондо бизде 25 өрдөктүн эмеси жумурткасы, ал эми 2 көйтү 25, 50 бул тооктун жумурткасы бар экен дейт. Ошондо жалпы 75 экен. Улантабыз. Ошондо 1 метр себетинде канча жумуртка бүтүн бойдон калган дейт. Эми бизде баягы 23тен 1 бөлүгү сынбады беле, э? Демек жалпы бизде канча экен? 75 деп алдык. Кайсыл жагына жазсам? Бул негизи астына жазышыбыз керек эле. Бирок биз буну бул жерден жазып коелу эле. Демек 75ти көбөйтөбүз 25тен 1ге. Же болбосо 75ти 25ке бөлөбүз. 3 бөлү 1 3. Демек 3 сынды. Жалпы 75 тукумдун 3 сынып калды. Ошондо 75 минус 3 72. Туура жооп 72 экен. Ошондо бизде 72 жумуртка калды деп туруп, ушуну биз эмне кылышыбыз керек? Толук түрдө узун кылып түшүндүрүп беришибиз керек. Эгерде ошол түшүндүргөнүбүз туура болсо жана чыгарылышы дагы туура болсо, анда эмне болот? Толук упай берилет. Эгерде түшүндүрмөбүз туура, бирок чыгарып атканда ката болсок, дагы эмне болот? Упай берилет. Ошон үчүн мен окуучуларга айтам, эгерде түшүнбөй калсаңар дагы, чыгара албай калсаңар дагы, баштап чыгаранга аракет кыла бергиле. Кандайдыр бир деңгээлдеге чейин жетсеңер дагы, бир канча балл берүү ыктымалдуулугу бар. Полный бербесе деле, бир канча балл берсе дагы, э, конкуренттерден бир аз жогору болобуз. Ошон үчүн майдалап түшүндүрүш керек. Эми кийинкиси. Болот жипти 12 бирдей бөлүккө бөлүүнү каалап, аны кайсыл жерден кетиш керек экенин белгилейт. Өмүр болсо, ошол жипти 16 бирдей бөлүккө бөлүүнү каалап, ал да кесүүчү жерлерди белгилейт. Андан кийин Майрамкан балдар белгилеген бардык жерлерден жипти кесет. Майрамкан канча бөлүк жип пайда болду дейт. Эми бирөөсү 12 бөлүккө бөлүнүп атат, бирөөсү 16 бөлүккө. Демек сан берип алалы. М? М? Не дейбиз биринчи? Жиптин узундугу 12ге да 16га да бөлүнөт. Мисалы кайсы сан 12 16га бөлүнөт? 48, Анда жипти 48 метр деп алсак. 48 бөлү 12 4 метр. Ден бөлөт. Демек, бул жерге мындай болот деп жазбаш керек эмелге. Ошондо болот 8де 12 бөлөт 4 метр. 4 метр 4 метрден кылып белгилейт. Ал эми өмүр өмүр болсо 48 16га бөлөт дагы эмне болот? 3 метрден белгилейт. Эми бөлбөйт экен булар, белгилеп коет экен, белгилеп коет. Эми анда биз жөн эле узун сызык кылып туруп эле 48 чейин жазып туруп эле белгилеп койсок болобу же? Анда мындай кылайын. Биз кара сызык менен сызалы. Эми биринчи болот 12 4 метрден бөлөт да. 4 метрден дегенде буну болотту мисалы жашыл менен бөлүп коелу. 4 метрден дегенде мындай кандай кылабыз? 4-метрден бөлөт, 8-метрден бөлөт, 12-метрден бөлөт, 16-метрден бөлөт, 20-метрден бөлөт, 24, 28, 32, 36, 40. Алысыраак кылышыбыз керек болуп калат экен,
4, 8, 16. Oy, 16 oldu. Bakıp bit. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Уже 48 deb жазбайт. 48 deb kesбейт. Demek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12'ye bölüş üçün 11 жолу kesişimiz gerek ekan. Мындай чаканда 12'den 1'de alıp 11 жолу belgileyt dep koyalım. Hı? Başka түс менен alalım. Kızıl menен. Anda 16'га bölüp ele. Ömür 16 minus 1, 15 жолу belgileytken. Aralığın kaçada belirleyip bu 3 metreden. Bu yerde 3 de yazap. Hı? O yerde 6'ını yazap. Anam 9'u жазат. Анан бул 12'ni дагы жазат. Демек экөө бир жерде болгондо кайра белгилеп кое беребиз. Анан 15 жазат. 18, 21, анан 24'ün өзүндө жазат. Hı? Анан 27, 30, 33, анан 36'ны да белгилейт. Кийинкиси 39, 42, 45, анан 48 уже белгиленбейт деп туруп жазып коебуз. Анан эмне кылабыз? Канча жолу кести, ошону карайбыз эми. Pürün менен эсептепсак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Айтабыз. Hı? Bayramxan 23 жерден кести. Эгерде 23 жерден кессе, анда канча бөлүк болуп калат? Белип кошобуз. 24 бөлүк. 24 бөлүккө бөлүп турат. Эмнеге? Мисалы 12 бөлүк болуш үчүн 11 жолу кесип атпайбызбы? 11 жолу кессек 12 бөлүк болот. 15 жолу кессек 16 бөлүк болот. Демек 23 жолу кессек 24 бөлүк болот экенбиз. Тагын 24 деп жазат экенбиз. Андан кийин Майрамхан балдар белгилеген бардык жерлерди кести дейт. Майрамхан канча бөлүк жип пайда болду дейт. Туура жооп 24 экен. Буну башка түрүндө деле көрсөтсө болсо керек. Эми мен ошондо эле чийип эле көрсөтүп койсок болот деп ойлойм. Улантабыз. Эң акыркы 20 суроо. Айдын биринчи шейшембисин максат Ош шаарында өткөрдү. Ал эми биринчи дүйшөмбүдөн кийинки биринчи бейшембини Баткенде өткөрдү дейт. Кийинки айда максат биринчи шейшембини Бишкекте, ал эми биринчи дүйшөмбүдөн кийинки шейшембини Караколдо өткөрдү дейт. Максат ар бир шаарда кайсы күнү жана кайсы айда болгонун аныктай аласызбы дейт. Карайбыз. Максат деп жазып коелу. Биринчи дүйшөмбү шейшемби вторникте биринчи шейшембисин Ошто өткөрдү, бирок ал эми биринчи дүйшөмбүдөн кийинки биринчи шейшембини дегени. Значит, бул биринчи дүйшөмбү келбейт экен, биринчи шейшемби келип, анан кийин эмне келет экен? Кийинки жумада эме келет экен да. Демек эмне кылабыз? Биринчи жазабыз. Жуманын аттары кантип жазылат? Кыргызчасын так билбейт экенмин, ошон үчүн орусча жаза берейин. Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница, суббота. Анан башкача эмне. Анан ошондо бул биринчи шейшемби, биринчи вторник. Значит, мэрден биз бирден баштап эткенбиз, могул жерден баштап эткенбиз. Бул биринчи число. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Эме, карайбыз. Бизде айтып атат, айдын биринчи шейшембисинде, дүйшөмбү, шейшемби, вторник. Могу биринчи число экен, а? Бул кайсы айда экенин билбейбиз, бирок биринчи число экен. Анан айтып атат, ошто өткөрдү, биринчи числодо, биринчи бул кайсы айда экенин билбейбиз пока. Ошто өткөрдү. Ал эми биринчи дүйшөмбүдөн кийинки биринчи шейшембини Баткенде өткөрдү. Мына бул биринчи дүйшөмбү да. Бул жакта дүйшөмбү жок болчу да, биякта бул биринчи дүйшөмбүдөн кийинки шейшембиде бул жакта эмне болду? Значит, могул жерде Ошто болду. Бул жерде Баткенде болду деп жазып коебуз. Андан кийинкисинде. Кийинки айда максат биринчи шейшемби, дүйшөмбү, шейшемби. Бул кийинкиси эмне болуп атат? Кийинкиси дагы ушул шейшемби дегени бул кийинкиси дагы уже шейшембиден баштай турган форматта болуш керек болуп атат да. Шейшембиден кийинки айда дагы вторниктен башталыш керек. Кийинки ай вторниктен башталыш үчүн бул ай понедельниктен бүтүш керек. Демек, бул жерде бул ай 27 болду, бул жерде 28 болуп эле сразу бүтүш керек. Ошондо эмне болот? Ошондо кийинки ай понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ошондо кийинки айдагы эмне болот экен? Вторниктен башталат экен ошондо мына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 деп туруп и так далее. Ошентип эми бул айда канчасынан кетет билбейбиз. Дальше унутуп коебуз да. Эми кийинки биринчи шейшембини Караколдо. Значит, биякта биринчи Бишкекте. Значит, могул жактагы вторникте, биринчи вторникте. Ал Бишкекте болуптур. Биринчи понедельниктен кийинкисинде Караколдо болуптур. Анан эми бизде могул биринчи айыбыз 28ден бүтүш керек болуп атпайбы, чтобы кийинки айыбыз вторниктен бүтүш үчүн. Эми биз эмне дейбиз? Буну башына календарь форматына жаздык. Бирок календарь форматына жазардан мурда буну түшүндүрүш керек. Ошол түшүндүрмөлөрдү мына жазып көрсөтүп берейин. Айтабыз. Биринчи шейшембисин Ошто дейт. Айтабыз. Анан биринчи дүйшөмбүдөн биз мынтип жазыш керек да. Биринчи шейшемби, анан биринчи дүйшөмбүдөн кийинки шейшемби дегени бул ай шейшембиден башталыш керек дейбиз. Ушуну айтабыз дагы, анан мунун астыга муну жазабыз. Айтабыз ошондо. Биринчи числодо же числото дейбиз. Пока аны жазбай эле турабыз го дейм, э. Анан жазабыз кийинкисинде. Кийинки айда деп жазайық астыга. Мону биринчи сөз түрүндө жаздык. Анан
Муну астына календарьды жаздык. Календарга жазгандан кийин до конца могу 27-ге жетип эле токтобуз дагы. Айтабыз. Экинчи айда да м, экинчи шейшемби деген үчүн ал айдагы м, шейшембиден башталыш керек. Аны жазабыз. Э? Экинчи ай шейшембиден башталыш үчүн биринчи ай дүйшөмбүдөн бүтөт. Дейбиз дагы ошондо муну 28 менен бүтүрүп коебуз да буну. Анан мунун астынан кийин муну жазабыз. М? Анан дальше. Максат ар бир шарда кайсыл күнү же кайсыл айда болгонун аныктайбыз дейт. Жазгандан кийин биз эмне кылабыз? Ушуну жаздык да. Анан экинчи айны биз билбейбиз. Анан айтабыз. Бул жерде. Биринчи ай 28-инен бүткөндүгү үчүн алай февраль. Бир гана февраль 28-ден бүтө алат. Башка айлар эч кайсы бүтө албайт. Демек, биринчи февраль. Биринчи февраль кайякта болду? Ош. Ошто. 8-февраль Баткенде болгон. Теждан кийинки айны карайбыз. Анан 1-март Бишкекте, 8-март Караколдо болгон дейбиз. Максат ар бир шаарда кайсыл күнү жана кайсыл айда болгонун аныктайбыз дейт. Болду. Демек биз эмне кылдык? Так, дааны аныктап койдук. Анан сөзсүз түрдө ушундай жазуу түрүндө жазып, анан мындай кылып коюш керек. Эгерде жөн эле чыгарылыштар мындай жазуу түрүндө жазбай эле жөн эле мыналарды эле жазып койсоңор, балким толук упай берилбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн албетте жана сөзсүз түшүндүрүлмөшүн жазыш керек. Ал барак мындай болот. Мындай. Элестеткиле, эгерде мындай бир барак болсо эми А4 кагазындай. Эмне болот бул жерде? Суроосу мындай болот. Мондой жерде суроо болот. Анан бул жагы пустой. Кээде балдарга удобный болуш үчүн клетка коюп коет мынтип. Демек бул жерде суроо болот. Анан ошол суроону астына түшүндүрүп жазып чыгарыш керек. Анан 16-чы суроо бушакта болсо, 17-чи суроо кийинки беттин башында болот. Анан бул клеткалар турган жерине чыгарышыбыз керек. Ошентип отуруп суроого толук түрдө түшүндүрмөсүн жазып түшүндүрүп бериш керек. Ошондо гана толук упай берилет. Эгер андай болбосо, упай азыраак берилип калат. Ошон үчүн 16-дан 20-чы суроого чейин чыгарганда сөзсүз түрдө маани бергиле. Сонун силер менен мен Токтобай Абдрахманов болдум. Биздин каналга катталып коюңуздар. Лайк, подписка таштап коюңуздар дегендей. Буюрса дагы кийинки сабактарда Акмонун экинчи турларынын башка жыл мурдагы жылдагы келген суроолорун дагы талкуулап, баарын карап чыгабыз. Эгерде ушул чыгарылыштары бирөөгө керек болуп калса,
Анда мага WhatsApp'тан жазсаңыздар, мен силерге ушунун могул азыркы чыгарылган форматында эмне кылып коем, силерге жөнөтүп кое алам. Баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздар тынч болуңуздар. Буюрса, акмунун экинчи турунан баарыбыз өтүп, республикалык турдан эң мыкты орундарды ээлешиңизди тилеп кетем. Баарыңарга ийгилик.